техникалык көзөмөлдөө министринин Ысык көл Нарын регионалдык башкармалыгынын жетекчиси Термеев Руслан Качкынбекович студиябыздын коногу. Кош келдиңиз, куттандыңыз. Саламатсыздар. Кутмандуу таңыңыз менен студиябызга кош келиптерсиз. Негизи айтсаңыз, Ысык көлдүн жээгиндеги бүгүнкү күндөгү тазалоо иштери башталды. Кайсы убакта башталат? Алар кандай шартта жүрүп баштайт? Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бул Ысык көлдүн жээгинде тазалоо иштери бул 22-жылы указ чыккан. Ушул Ысык көл облусунун экологиясын сактоо жана кечиктирүүсүз чаралар деген Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен ушул указ чыгып, 22-жылдын август айынан баштап, ошо жылдын аягына чейин 31-декабрга чейин көлдү күчөтүлгөн тартипте ушу көл үстүндөгү жана браконьерлерден салынган балык улоочу торлордун баарын тазалап чыкканбыз. Мына жалпысынан айтканда 400 километрге жакын тор тазалоо иштери жүргөн. Ошондой улай эле мына бүгүнкү күнү дагы өкмөттүн жарлыгы чыгып, өкмөттүн тескемеси чыгып, мына бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги, биздин жаратылыш сулары экология техникалык көзөмөл министрлиги жана ички иштер министрлиги, ошондой эле 5 министрликтен турган жумуш топ түзүлүп, бүгүнкү күндө иш алып барылып атат. Мына айтып өттүм, жогоруда 22-жылы ошо көлдүн үстүндөгүлөр тазаласак, бүгүнкү күндө ошо Ысык көлдүн акваториясынын астындагылар глубина очистка деп башталды. Мына бүгүнкү күндө азыр 12-мартта стартовый башталган. Ошо өзгөчө кырдаалар министрлигинин жана суучулдар атайын башкармалыгы бар экен. Ошо башкарманын кызматкерлери тарабынан бүгүнкү күндө толук кандуу иштер жүргүзүлүп жатат. Алар кандай тазалашат? Суунун түбүнөн канча аралыкка чейин тазаланга мүмкүнчүлүгү шарты бар? Мүмкүнчүлүгү эми азыр атайын чоң сууда жүрүүчү чоң кайык техникалардын жардамы менен жанагы биз атайын өзүнүн тили менен айтканда кошка деп коет, ушу балыкты сеткаларды же болбосо андай таштандыларды тазалоочу жана күчтүү кайыктар менен биз ошо МЧСтин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери, ошо Ысык көл облусунун ички иштер башкармалыгынын экология жана туристтик милициясы бар. Анан ошол биздин министрликтин Ысык көл облусу боюнча көзөмөлдөө текшерүү кызматынын инспекторлору тарабынан ошо тазалоо иштери жүрүп жатат. Эми бул азыркы учурда мына Ысык көл облусун 4 зонага бөлүп, анан биринчи зонасы мына Ысык көлдүн Түп районунун, Ысык көл районунун Өрүктү айылынан баштап Жети Өгүз районунун Кызыл суу айылына чейинки аралыкты масштабты алганбыз да. Ошондо азыр мына жээк зоналарын тазалоо иштери жүрүп жатат. Көлдүн тереңдиги 40 метрге чейин тазалоо иштери жүрүп. Бул жалпы көлдүн канча процентин пайызын түзөт тазалоо? Эми бул тазалоо биз колдон келсе мына 4 багатка түзүп атпайбызбы? Азыр мына жайкы сезон башталганга чейин биз толук тазалоо иштерин, Ысык көл районунун толук тазалоо иштерин жүргүзүп бүтөт. Бул 100%га чейин тазалоо иштерин жүргүзөбүз деген максат койгонбуз. Бул бир эле жыл эмес. Мына 3 жылга масштабты болот. 3 жылда. Мына азыр биринчи этапты ошол жана айтып өткөн участокты бүтсөк, экинчиси мына ошо майдын бир пландаштырылган боюнча, пландар боюнча майдын 20-ларынан баштап, же болбосо июндун башынан баштап аркы июндун аягына чейин биз Ысык көл районунун толук жана курорттун рекреацион зона деп атпайбызбы? Көпчүлүк курорт пансионаттар ошол Ысык көл районунда жайгашканда, ошону жана жайкы туристтик сезонго чейин биз ал районду толук тазалап, анан берки тоң районуна өтөбүз. Сезондо өтпөйсүзбү? Канча пансионат бар, ден соолукту чоңдоо жайлары бар, жеке ишкерлердин атайын коттедждери бар. Өзүңүз айткандай, алардын акыбалы, канча таштанды чыгат, полигондор кандай абалда? Бүгүнкү эрештетүү эми бизде колго алына элек азырынча. Бүгүнкү күндө мына азыр айтып өткөндөй указдын алкагы менен биз толук Ысык көл облусундагы курортно рекреационный зоналардагы жанагы эс алуу жайларды, пансионаттарды, санаторийлордун баарын тең
мындай айтканда кайра тактоо иштери жүргүзүлдү, инвентаризация жүргүзүп, мына ушу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте. Мына жалпысынан мына бүгүнкү күндө 1127 эс алуу жайы бар. Алардын ичинен 134 пансионат, 9 санаторий, детский лагерлерден 22, жана гостевой кичи чакан гостевой домдор, жана конок үйлөр баары бири 962 деп мына эсептеп бүгүнкү күндө алардын колдору менен бекитилиппиз. Тиги жогору жактарга биздин министрликке өтүп маалымат бердик. Алар баардыгы тең баягы эс алуучуларды кабыл алуу жагынан мындай талаптарга жооп береби? Анан шарты, анан совет мезгилиндеги мисалы эс алуучу үйлөрдү көп сындап келишкен да, алардын эскилиги тууралуу айтылып келет. Туура, эми азыр бүгүнкү күндө жана айтып өткөндөй мына ушунча 1127 отпайбыз, ушулардын ичинен жалпы баягы эми кээ бирлер бар шаардын 3 шаардын азыркы борбордук канализацияларына кошулгандары бар. Ошол биригип бүгүнкү күндө область боюнча 138 жана саркынды суу тазалоочу жайлар бар. Алардын 22-жылга чейин 124 болгон. Ушул указ чыккандан бери бир жыл аралыкта 14 дагы саркынды тазалоочу жайлар курулду да. Эми бунун баардыгы талапка жооп бербейт. Мына бүгүнкү күндө биз баарын бөлүп чыктык. Очистной сооружениега саркынды суу тазалоочу жоктор. Бүгүнкү күндө 800гө жакын объект бар. Буларда эми азыр борбордоштурган канализацияга, очистной сооружениега же болбосо дагы бир жанында жайгашкан өзүнүн талаптарына жооп берген турган саркынды суу жайларына кошуу иштери менен жүрүп атат. Дагы алдыда дагы 2-3 айга жакын аралык бар. Дагы салып аткандар да бар. Бүгүнкү күндө алардын баары тең ишке берилек. Ишке берилсе дагы ушу июндун 1-ине чейин дагы маалымат мындан ары 138ден да көбөйөт деген ойдобуз. Борбордук канализация кайсыл аймактар кошулган? Борбордук канализацияны азыр борбордук канализация деп атабыз. Мына бул Чолпон Ата шаарында бар. Чолпон Ата шаары толук. Чолпон Ата шаарындагы көпчүлүктөр кошулган. Азыр бүгүнкү күндө бул толук модернизация иштери жүргүзүп, бул кайра куруу иштерине иш кагаздар даярдалып, мына АБРдын жардамы менен бул Чолпон Ата шаарындагы салынып бүтсө, мына биздин Карой, Боз Тери, Чолпон Ата шаары үчөө тең кирет. Камсыз кылынат экен. Руслан мырза, негизи элдин маданиятын өстүрүш керек да. Кыргызда жакшы сөз бар, шыпырылган жер таза эмес, таштандыны таштабаган жер таза депчи. Мына кече эле Нооруз өттү, борбор калаада иш чаралар болуп атат. Барсаң, аппапак болуп, эгин талаасындай болгон салафандарды көрүп алып, зейнин кейит да. Мындай эл менен байланышуу, аларга түшүндүрүү иштери колго алынса кандай сиздер жактан? Эми баардык эле жарандарды андай күнөөлөй бергенден алыспыз. Мына акыркы 10 жылдан бери ушул жаратылыш жаатына элдердин маң сезими жогорулады десек деле болот. Мына өзүңүз айтмакчы, мурунку 5-10 жылда ошондой чоң жана майрамдар болгон жерде көпчүлүк мындан 10 эсеге чейин тонналап таштандылар чыкчы. Бүгүнкү күндө соц тармактардан айтылып атат 3 тоннага чейин деп, борбордук аянтта деп атат. Ошондойлор жылдан жылга азайып келатат. Бирок баары деле баягы толук кандуу эмес. Биздин областта айта кетсек, Скөл облусунда азыр указдын баары тең ушу областка тиешелүү болуп атпайбы? Бизде 94 таштанды жайы бар болчу. Буга чейин мындан көп болгон, 100дөн ашык. Анан 22-жылы биз дагы инвентаризация жүргүзүп, буларды баягы тиешелүүнө жараша кээ бир мыйзамсыз салынган таштандылар бар. Ошолордун баарын тең жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө атайын предписанияларды берип токтотконбуз. Мына Скөлдүн экологиясын сактоо кечиктирилгис чаралар жөнүндө президенттин 131 указы январдан баштап күчүнө кирди деп атпайсызбы? Ага чейин чындап эле ошол коркунучтуу беле, кооптуу беле саркындылар көлгө мындай залакасын түз агып кеткен учурлар бар беле? Эми баягы бизде жылдан жылга баягы мындай айтканда курорттун рекреациондуу деп атабыз, ушу объекттер жылдан жылга көбөйүп атат да. Мурун 5-10 жыл мурун бул көрсөткүч
аз болчу да. Мына быйыл айтып атпайбыз, мына 100 миңден ашты депчи. Ошол убагында мына сиздер айтып өткөндөй 180дин тегерегинде болуп келген. Анан жылдан жылга мына азыр 50 кишилик конок үй болобу, андан да мына 102 миң кишиге чейинкилер бар. Анан булардын баары тең көбөйгөнүнө байланыштуу. Алар жанагы Чолпон Ата шаарындагы канализация деп атпайбызбы, борбордук канализация. Бул дагы өзүнүн талаптагыдай. Мына азыр өзүнүн нормасы, сайыз убагында салынган да. Сайыз убагында ошол саналуу эле жарандар кабыл алып, эс алуучуларды ошого ылайыкташтырып салынган да. Бүгүнкү күндө мындан өтө нагрузка менен иштеп атат. Ошол нагрузканын кесепетинен бул өзүнүн мындай айтканда, орусча айтканда полноценный тазаланбайт да. Ошолорду эске алуу менен мына ушул указдар чыгып, биздин президентибиздин демилгеси менен колго алынып, ишке ашып атат. Ошол көл жергесиндеги тазалык кызматкерлеринин айтымына караганда, ушул сезон убагы деп коет эмеспизби, жай мезгилинде 180 эс алуучу жайдан күнүнө 5 тонна таштанды чыгат экен да. Таштанды көбүнчө кандай таштандылар? Алардын алып барып иштетилиши, кайра кайсыл жака полигондор тууралуу айтсаңыз. Бул таштанды нейин көйгөй маселе, мына таштандыларда мына азыр область боюнча мына 22-21 жылга чейинки аралыкта мындай айтканда, мурунку эгемендүүлүк алгандан бери бир да таштанды кайра иштетүүчү завод же болбосо сорттоочу эч кандай бир салынган эмес да, курулган эмес. Мына азыр 22-жылы Жети Өгүз районуна салынды. Мына бүгүнкү күндө Сүгөл районунун Боз Тери айылына ошо кайра сорттоочу атайын салынып, ошол жерге оборудование орнотулду. Биздин министрлик тарабынан жардам берилип, ошонун негизинде салынды да. Эми азыр бул салынса көпчүлүк таштандыларды кайра сорттоо иштери колго алынат. Бул дагы маанилүү. Бул дагы эң чоң маанилүү. Дагы ошол Каракол шаарынан азыр бүгүнкү күндө тендерден уткан Белоруссиянын компаниясы утуп, азыр куруу иштери, процесстер башталды. Ошол салынып бүтсө, биздин пландар боюнча Жети Өгүз району, Түп району, Ак Суу району ушу Каракол шаарына жакын жайгашкан да, жарым ошолордун баарын охват кылып, азыр айтып өткөн 94 таштанды жайдын дагы мындан да кыскарталы деген ойдобуз да. Жакшы. Эми ошол аттракциондор тууралуу дагы айтсак, оюн зооктор тууралуу, көлдүн жээгинде алардын сапаты, анан кандай уруксат кагазынын негизинде алар иштей алышат. Анан көбүн эсе ушул берки кичи айылдарда жасалма кайыктарды, катамарандарды көп колдонуп, алар чөгүп кеткен учурлар да катталган экен. Эми азыр бул кайыктар боюнча айта кетсек, жана моторлор деп коет, орусча айтканда двухтактный, жанагы ошондорго жол берилбейт. Бизде атайын мыйзам бар, ошолордун негизинде жол берилбейт. Эми алар көбүнчө бүгүнкү күнгө жок кесе болуп калды. Анан эми жасалма кайыктарды бул колдонууга негизи эле жол берилбейт. Бул атайын өзүнүн өзгөчө кагдалардын министрлигине тиешелүү атайын айыппулга жолушу мүмкүн да? Айыппулдары бар өзлөрүнүн. Бүгүнкү күндө мына жана укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык биз аларды жана кайыктарды кирүү жагын жана ошолордун колдонуу жагына биз атайын эрежелердин негизинде биз берилет. Бирок азыр айыппул деп атпайбы? Негизи мыйзамды өлкөдө жашаганда мыйзамды сыйлаш керек же мыйзамдан коркуш керек да. Чаралар тууралуу. Ошол браконьерлердин мисалы үчүн торун таштагандыгы, сиз айткандай таштанды, тазалыкты сактоо, коомдук жайлар айтып кандай чаралар бар? Мындай өзүңдү ийик окуй кой, мындай кылбайын деген бир чочулоого алып келе турган. Эми бул акыркы 5 жылды алсак, мурунку жана кодекстер кичине баягы айыппулдар азыраак болгон. Мына бүгүнкү күндө эле балык боюнча эле браконьерлерди алсак, азыр 10 миңден кем эмес айыппулдар бар. Анан жанагы өзлөрүнүн жана кайыктары менен если ошол браконьерлик кылып мыйзам бузса, анда ошолор да соттун чечими менен конфискация мамлекет пайдасына алып коюу дагы каралганда. Бул эми Кытай торлору деп атабыз. Бул Кытай торлору атайын мыйзам менен биздин Кыргызстандын аймагына ташып кирүүгө жана пайдаланууга тыюу салынган да 20-жылы. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө кайра кандай бир жолдор менен кирип атат.
эле ушул толук кандуу ушу Кыргызстанда мына кирбей калса, анда ушу балык кармаган ушу браконьерлер жок көсө болуп тыйылат да. Ошо сиз айтып жатпайсызбы, мыйзам, айыппулдар тууралуу, сиздердин рейд ошо браконьерлердин санын азайтууга мындай натыйжасын бердиби? Натыйжасын берди. 22-жылы деп айтып атпайбызбы? 22-жылы биз ошо инспекторлор тарабынан ошо жана экомилициялардын менен биргеликте чоң масштабтуу рейдтерди жүргүздүк. Мындай айтканда, бул атайын дежурство кылып күнү түнү ошол жанагы декабрь айларында, ноябрь-декабрь айында жанагы балыктардын жанагы икра чачуу мезгили учурунда биз атайын ошол жерге постторду коюп, ошол жерге күнү түнү рейдтерди жүргүздүк. Биз браконьерлерди бир 89-90%га чейин азайттык десек жаңылбайбыз да. Анын соңку суроо болсун, ошол сиздин компетенцияңыздагы суроо эмес болушу мүмкүн, бирок ошол көлдүн жээгиндеги курулуштардын биринде ошол мончолордун курулушу дагы көйгөй жаратып келет. Аз бирок алар бүгүнкү күндө да өзү иштеп, кызмат көрсөтүп келет да. Ошого негизи оюңуз кандай? Эми буга курууга, көлдүн жээгине курууга бул тыюу салынган. Атайын токтом бар, мына биздин Ысык көл облусуна тиешелүү ошо курортный рекреациондук зоналардын объектилерди куруу жана ошо мыйзамдаштыруу боюнча ошол жерде көрсөтүлгөн да. Ушу мончолорду куруу, же болбосо сауна, же болбосо атайын көлдүн жээгине парилкаларды коюу, орнотуу тыюу салынган. Бирок эми азыр бүгүнкү күндө 22-жылы бир 2-3 случай болду. Алардын баарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, дагы ушул указдын алкагында дагы эскертүү каттарды бердик. Эми буга бул негизи жол бербейт, мыйзам жол бербейт. Ооба, биз да сиздин сөзүңүзгө кошулабыз. Негизи эми көл бул жуунуучу жай эмес, көл бул сууга секирип сергитүүчү, эс алуучу жай катары көрүшүбүз керек. Кимде ким ошол мончодон чыгып көлгө дароо секирген болсо, эми айып бул мыйзам каралган экен, бирок эң биринчи кезекте ал уялыш керек окшойт. Атуулдук милдет койгонуш керек окшойт. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинин Ысык көлүн арынын регионалдык башкармалыгынын жетекчиси Термеев Руслан Качкынбекович менен болгон маектуктуңуздар. Рахмат сизге. Ишиңиздерге ийгилик, күч кубат берсин сиздерге. Рахмат. Программабызды улантабыз. Замана менен кала бериңиздер.